Батырлар эмнеден өлөт. Мелис Макенбаев. 1-бөлүм. Тасмадай түптүз жол. Чын эле бир карасаң, кинонун тасмасына окшогон асфальт жол тынбай чимирилип, жеңил машинанын дөңгөлөктөрүнүн астында өзүнөн өзү кат-кат бүктөлүп кирип жаткандай элес калтырат. Имангазы аябай шашып баратат. Бул анын рульга бекем жабышкан карылуу колдорунун тарамыштары чыңалган манжаларынан, астыга саал олбуга берип отурган олбурлуу турпатынан, ананда чачы кыска алынган башы ийине чөккөн калыбында, жаанын огундай алдыга тиктеген капкара көздөрүнөн, анча узун эмес сыйда койгон сакал муруту өзүнө абдан жарашкан сүрдүү ак жумал жүзүнөн дагы билинет. Жаак булчуңунун бирөөсү да карышып калгандай былк этпейт. Өзү да азыркы тапта чулуу таштай бекем жана козголбос, дал мүнөзүндөй. Бала болуп башына жүн чыккандан берки кыялы. Акыйкат дегенде чыркырап отко түшкөн, өлөрүн билбеген, оттон жалтанбас кашкөй турпаты буга далил. Жолго чыкканына бүгүн 2 күн болду. Казакстандын учу кыйрына көз жеткис сар талаасын артка калтырып, ошол жерди мекендеген жаныбар башын жерге салып алып, чымын куюм болуп, түтүндөй чуурган ак бөкөнгө окшоп келет. Арине, ал эч кимден, аңчылардан качкан жез кийиктей болуп сестенип, үркүп келаткан жери жок. Анын мынчалык шашылыш жолго чыгуусуна түрлүү түркүн себептер бар. Ошолордун бири балким сагынычтыр. Эл сагынбас эр болбойт, жер сагынбас ат болбойт. Элсиз, жерсиз эрби? Казак эли канчалык меймандос болбосун, үйүрлүп түшүп, Имангазы баурум деп болгон ырыскысын астына жайышпасын канча кылган менен ал өз калкынын кулун эмеспи? Чиркин десең, Имангазынын ата журт деп бир тамырынын ыйлаган сезимин түшүнсө болор. Бирок аны бир канча күндөн кийин кандай каргаша күтүп жатканын билсе, чечимин өзгөртөр беле. Бирок анын табиятынан курч мүнөзүн билгендер кийин айтышат. Жок, ал өлүм коркунучу башына келээрин туйса да, ойлогон оюнан баш тартмак эмес деп. Казакстандын чек арасынан өтүп, кыргыз жергесине түшөр менен ичинде кандайдыр бир жеңилденүүнү сезгени бар. Ошентсе да, астыда дагы 1 күндүк сапар калганын билет. Анын үстүнө ал апасын көрбөй, кайгыга салып, нарын тарапка эч качан өтүп кетмек эмес. Апасы ден соолугуна байланыштуу Имангазыдан кийинки көкүрөк күчүгү кенже уулу Сейтказынын колунда. Кант шаарында турчу. 1000 маанилүү иш аны күтүп турбасын, апасына жолукмайын кетүү деген кайда? Андай ой 3 уктаса дагы түшүнө кирбес. Атасы ракым анын 6 жашар кезинде, улуу агасы Өмүргазы 9 жашында, Сейтказы болсо 5 жашар, таптакыр эле чырмылтык кезинде 1967 жылы бул жарык дүйнөнү таштап кетпедиби? 3 жаш баласын кучактап олтуруп калган апасы күлгүндөй чагында аларды багам деп, турмушка чыкпай, өмүр бою каруусун казык, билегин томок кылып мээнеттенип, деген кыйын күндөрдү башынан өткөрбөдүбү? Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, курсактарын ачтырбай багыштын айласын кылып, өзү ачка калса да, тапкан ташыганын ооздоруна кармап, көзүнөн жашын кылгыртып, канатын сууга салгандыр байкуш апасы. Болбосо бир эркектин этегин кармап, бүлө болуп кетсе, бирөө аны кой дейт беле? Наристе балдарынын келечеги, бактылары үчүн өзүнүн аялдык бактысынан кечип, бардыгына кайыл болгондур. Апаке, кагылайын апаке, сен үчүн жаным курман. Кантип биз байкем Өмүрзак, иним Сейтказы үчөөбүз ошол түндү энелик мээримиңди кантип баалабай коелу? Кандай кылганда өтөсүнө чыгам? Баары бир апа, өзүңдү аяйм. Кызыл жоолук жаштыгың кырлардын артында калды. Бизди өстүрөм деп жүрүп, кантип карып кеткениңди деле билбей калдың. Аман эсен балдарыңдын кашында, төрдүн башында, үйдүн куту, ырыс табаары катары
узак жашап жүрө бер апа. Оюнан бир саам арыла, көзү төмөн, машиненин дагы канча күйүүчү майы калганын көрсөтүүчү датчикке тигилди. Майы аз калыптыр. Куйбаса болбойт. Бишкекке чукул калганда сандаган заправканын биринен куюп алар. Машинесине май куюп алып, от алдырып жүрө бергенде саатына карады. Саат 3-төн өттү. Бишкектен Кантка чейинки аралык 30 чакырымга жетпейт. Зып этип жетип барар. Бул аралык Нисанга кеппи. Алго ал. Апасы аны бүгүн кое берер бекен. Апа бүгүн нарынга жетишим керек десе, койсоңчу балам, 7 түндө эмне бар? Жатып алып эле эртең бар. Шашкан шайтандын иши. Тиги жердин түбүнөн бери келатсаң, эс алып алып чык. Ошент балам, дээр бекен. Эмнеси болсо да бара көрөр. Апасы түшүнсө, анын арында кандай гана иштер күтүп жатканын чоочуп кетер. Апасы түгүл, уялаш иниси Сейтказыдан дагы көп иштерди жашырат. Алардын жүрөктөрүн бекерден бекер оорутуп керегине. Ансыз деле апасы туруп үрпөйө берет. Балам, бирөөнүн сөзү жаман, бирөөнүн көзү жаман. Эл оозуна кирип калдың. Имаш баланча кишиге жардамы тийиптир. Алардын батасын алыптыр. Төкүнчөгө үй алып бериптир. Бейбечараларды кур койбой каралашат экен десе, эл көзүнө эртерээк көрүнүп калдыбы, суук көзгө чалынып калдыбы деп корком дегеничи. Ай байкуш апам, эрезеге жетип, жетмек түгүл 36-га чыккан уулуңду кенедей баладан бетер коруйсуң. Буюрса мына 2 айдан кийин 21 мартта 36-га толом. Оюнун нак ушул жерине келгенде эмнегедир жүрөгү алда бир жамандыкты туйгандай бул калып, кулагына тей алыстан уда чыккан октун чуулдагы тариздүү чырк эткен добуш угулуп, анын жаңырыгы бара-бара алыстай берип, жымжыртыкка төнүп кеткенсиди. Машина гана жай калганына жараша, кулакка билинер-билинбес эшитилген жумшак дырылдаган үнү. Имангазы, жаңкы, өз ичинен бир жамандыктын кабарчысы сымал аян берген ички дүйнөсүнүн бул жаңырыгын таңзаарын албады. Карылуу колдору рульга элпек айланып, машине алга зымырай берди. Январь айы, 1997 жыл. Күн али толук жылымдап, күчүнө келерек мезгил. Машиненин айнегинен жолдун боюндагы мурунку жааган каар ала телек агарат. Кыш деле өз бийлигинде. Имаш кезек-кезек жөтөлүп коет. Суук тийгизип алды Жезказандан. Казактын геништетип чыгаруучу шахталары жайгашкан аймак баш аягы асман менен туташып кеткендей көз мелжиген мейкиндик. Кук эткен, кузгун как эткен, карганын карааны жоктой сезилген ээн тала эрме чөл. Бирок жакшылап баамдаган кишиге Кудай Таала көзгө адеп билинбеген ырыскы береке, түгөнбөс ген байлыкты ушул учу кыйырсыз талааларга чачып койгондой. Не деген көрүнбөс сансыз байлык жатат жер астында. Алтын десең, алтынга бергис түстүү металлдар. Жез, алюминийден баштап эң татаал илимий, согуштук өнөр жайга керектелүүчү заттарга бай. Жезказан деп бекеринен коюлбаса керек ушул чөлкөмдүн аты. 17 жашында Жезказандын шахтысына келип, 7-8 жылдай иштеди. Экинчи мекени сыяктуу сезилет ушул шахты турган чөл талаалар. Кийинчерээк туулуп өскөн нарына кетип калса да, алыстагы көз карандыгынан улуу мейкиндикти эңсеп сагынчу. Бозум түлөк жигит кезинде шахтынын жер астындагы экинчи дүйнөсүнө баратканда шахтерлор кийүүчү маңдайында жарыгы бар каскасын кийип, жердин түп катмарынын сырдуулугун, нымдуу сууктугун сезип, өзүн бөлөк ааламга келип калгандай ушул жаңы көргөн аймакты жандырмагын өзү гана чеччүдөй толкунданган. Апкаарган сезимдеринен кийин нарын жергесине келген соң да узакка унута албай жүрбөдү. Кээ учурда капыстан аны кимдир бирөө колтукка түрткөндөй ойготуп кетчү да. Көпкө чейин көзү илинбей, ичиндеги тыбыраган кусалыкка окшоп санаадан кутула албай, түн ортосунда сыртка чыгат. Түнкү нарын, ободо жылдыздар күңүрт жылтылдап, айлана караңгы, ала мышык тоосу көрүнбөйт.
Шаардын эли кызуу уйкуда азыр. Шаар деген ат эле болбосо чакан. Атасынын колтугуна бүрүшкөн тестиер баладай тоолордун бир кыстоосуна жашынган кичинекей кала эмеспи өзү. Кулагына ушул маалда эки кылдуу домбуранын дыңгыраган, терип черткен мукам добушу аралаш казак өлөңдүн делебени козгогон назик кайруусу угулгансып кетет. Кыргыздын огондорундай чолок-чолок кайрыбай, казактын сары талаасы сыйкы оболото узун кайрыган түп мааниси өз жеринин сын-сыпатын билгизген өлөңдүн абанын айт. Керемет. Маал менен элеп-желептенип казак жеринин сагынуусуна себеп ушулдур. Кантсе да 10 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Тоо-Кен техникумуна өтүү оюна жетеленип, Жезказандагы шахтага кирип иштеди. 17деги бозулан болчу. Армияда 2 жыл болду да, кайра эле Көңгөн шахтасына келип, 7 жылдан ашуун жер астындагы сырдуу дүйнөнү аралап жүрдү. Ошол тейде эч нерседен камтама болбой жүрө берет беле. Оорукчан апасычы. Оорукчан апасын аяп, нарынга кайтып келбедиби? Апасы катуу ооруду. Врачтар онкологиялык дарт, рак белгисин билдирген шишик бар деп табышты. Боор бөйрөгүндө да дарт бар экенин аныкташкан, бирок бардыгынан коркунучтуусу рак шишигинин өөрчүшү эле. Көрсө бечара аял жапжаш келин кезинде күйөөсүнөн ажырап, чырпыктай катарлаш өскөн 3 эркек баласы Өмүргазы, Имангазы, Сейитказыны жалгыз багам деп жүрүп, өзүйү болбогон соң ар кимдин квартирасында колунда кайненеси дагы бар. Турмуш менен күрөшө берип, жаштыгы менен билинбей, оору үстүнө оору кошуп, мына эми уулдары эрезеге жеткенде нокос болуп отурбайбы? Ошол учурду ойлогондо азыр дагы жүрөгүм муздайт Имаштын. Чындап эле корккондур, апасынан ажырап каламбы деп. Жалган дүйнөнүн жалгандыгы, акыйкатсыздыгы ушулбу? Алда бала бакыралуу, очор-бачар болуп, арты жигит курагына жеткен уулдарынын келинин чайын ичип төргө олтуруп, чеберелерин өөп жыттап, убайын көрөрдө бел мертинткен оорудан баш көтөрө албай армандуу кете береби? Жок. Кудай Тааланын ичигенен көзү түз мындай боло койбос. Ошондо улуу агасы Өмүргазы баш болуп, өзү кичи үниси Сейитказы үчөө түп көтөрө, апасын ажалдын торунан сууруп алчудай жабыла аттанышкан. Анда Союздун ураган кези. Кыргызстанда өз алдынча эгемендүү республика катары калыптанып, завод-фабрикалар сырьёнун жоктугунан, башаламан башкаруудан, дагы бир толгон токой себептерден улам биринин артынан бири токтоп, тетиктер, жабдуулар таланып, ишсиз калган жаштар, көпчүлүк элдин агымы коммерцияга ооп жаткан убагы болчу. Казакстандан келген Имаш эң биринчи болуп Нарын шаарында коммерциялык дүкөн ачып, тыйын тыпыр колуна аздыр-көптүр урунуп калган. Агасы Өмүргазынын Кудайга шүгүр колунда бар мезгили. 18 000 ааламды жандуу жансыз заттар менен жараткан Алладан ага тете жан кыйнаган дарттан, өлөсөлү жаны калган энесин өлүмдөн алып калабыз деген 3 пенденин балалык сүйүүсүнө, аракетине ыраазы болгон чыгар. Бир улуу кудурет менен аман калды апасы. Рак белгисин билдирген шишикти күйгүзүп, жок кылууда рентгендик нур менен дарылоо шыпаа болду. Жолдун боюндагы көрүнгөн Новопокровка айылынан өтүп, кантка утурлай бергенде, бакыйган Имаш уюган ийинин жазмакка болор-болбос артка чалкалай берип, жеңил күрсүнүп койду. Күрсүнгөнү тегин эмес, мунун баары мээсине шыгырап, биринин артынан бири келген ой санаадан улам. Апасы облучение алып, 1 жыл өтүп тыңып, андан санаасы тынган Имаш 1993 жылы кайра Казакстанды көздөй жол тарткан. Бул ирет шахтыга иштөө үчүн эмес, түстүү металл чогултуу максатында бизнес. Андан бери мына 4 жыл өттү. Эчен келип, эчен кетти. Нарындан казак жерине ушул өткөн мезгил ичинде келип кеткен сайын өзүнө бушайманга түшүп, жан дүйнөсү кыйналган суроолорго жооп таба албай, жүрүп туруп кайра кетчү. Анын ушундай абалда жүргөнүн байкаган бала кезинен чогуу өскөн курбусу Жыргал адетине салып кейип кепчип мындай дечү. Жүрө бер ошентип казак жеринде. Эмне болду? Дагы чырылдай баштадыңбы?
Тигинин эмне деп айтарын күн мурунтан болгоолоп билген Имаш күлүп сүйлөйт. Кыстамал болуп калган жыргаал моюн берер эмес. Дербиш болуп бүттүң го, Имаш. Дербиш болдуң го. Дербиш болбогондо эмнен калды? Жез казанды түрө кыдырып, жез чогултуп, аныңды өткөрөсүң деле, андан түшкөн кирешеңди бүтүн элге таратасың. Акыркы тыйыныңа чейин соопчулук деп бооруң ооруп таратып ийип, Казакстанга кетээрде алдыгы машинеңе бензин куйганга акчаң жок. Байкең өмүр газыдан жолдук акча сурап калганың калппы? Эмне кылайын анда? Колунда жок кыйналгандарга жардам бериш керек. Алар адамда. Же эмне, сага өрейинби? Өмүрү семирбеген, тыртайган арык, бирок көздөрү куукай күлүңдөгөн, кеп жебеген жыргал анда чоочугансып, эмгекке бышкан тарамуштуу чоң колун силке сүйлөйт. Ой, мага бербей эле кой. Ансыз деле могу өтүкчүнүн буткасын орду менен сатып бердиң. Жетет мага. Сен болбогондо азыр. Ушул жерден ал арык коркойгон кекиртегин чертип коет. Каякта жүрөт элем ким билет. Иш жок, көчө таптап, арактан ичип коюп жүрмөкмүн да. Мен муну айтайын деген жерим жок. Сенин ашыкча боору керлигиңдин кеп кылып жатам. Салган тамың жок. Жалгыз дүкөнүң бар эле. Аны да ичиндеги товар сабары менен мектеп-интернатка белек кылдың. Жаса, эл үчүн иште. Мен жасаба деген жерим жок. Бирок алдагы түрүңдү карачы. Бирби, эки сыйра кийимиң менен алдыгы жаркылдаган көз айнегиңден бөлөк түгө иштемең жок. Темселеп жез казаныңа же алтын казаныңа барасың. Өзүң кээде кеп кылгандай майдалап чүйдөлөп талаадан чогулткан жез темирди алда жалда менен зорго өткөрүп акча таап ап келесиң бияка. Жетим жесир деп анын баарын чач. Эл сенин өлүп талып тапканыңды алып кулк жутту. А сен болсо темселеп кайра кеттиң казаныңа. Жез чогултканы. Түшүнбөйм, Кудай урсун. Бул жерден кээде камазыңа пияз жашылча жүктөп алып, ошол ээн талай ирме чөлгө барып, кантип соода жүргүзүп келгениңди бул досуң Шабданбектен да угуп жүрбөйбүзбү? Же ал калпайтабы? Барат экенсиң да казактар жашаган поселоктун жол ортосуна токтотуп коюп, мүшөк-мүшөктөп элге таратып ийип, тим болот экенсиң. Калппы? Анан кайра темселеп иштеп. Түй. Сенин тилиң оорубайбы я? Ушинтип сүйлөй бергенден. Чыдамсыздык менен сурап ийди Имаш. Ачык турган өтүкчүнүн буткасына башпага, анда отурган жалгыз караан өтүкчүнүн өңүн дааналап көрүүгө аракеттенип. Оорубайт. Ичкеден саал жоонураак үн чыгара, купкуу жүзүндөгү төгөрөк көздөрү ого бетер чекчейет. Чындыкты айткандан тилим эч качан оорубайт. Какана сүйлөп атам. Туфло двигать эткеним жок. Ден соолугуңду кара дегеним. Башың ооруп бир жаттың больницага, өпкөң ооруп Бишкектеги больницага жатып чыктың. Мен сага жаман айтып жатамбы? Тең туш катары күйгөндөн айтып атам. Анан бир эле рахмат үчүн дей бербей. Рахмат буюм эмес, чөнтөккө салып койгудай. Сени эл бекеринен чарылдак жыргал дебейт экен. Эми ишендим. Тажагандай күлүп Имаш. Дейт, конечно, дейт. Чарылдайм, чарылдачу жерден. Көз кыйыгын Имаштын жүзүнө алдыртан жибере, жыргал оозуна тиштеген мыктала коюп, эки тизесинин ортосундагы кыпчыган темирге кийгизилген туфлинин таманына бир мык менен кармалган таканын тешигине тууралап туруп, тык бир уруп, анын соңунан дагы 2-3 ирет тыкылдатат. Ал Имашка бекеринен көз жүгүрткөн эмес. Курбусунун кыялын билет. Чегинен аша чаап сүйлөп баратса, колун шилтеп басып кетер. Анын ишине ашапке кийлигише бергендерди жаман көрөт. Бирок оңой бага. Тапкан ташыганын келип элге берет. Жоругу жолдо калсын. Бир жолу кызык кышында Нарындын көзгө көрүнүктүү деген бир эле көчөсү бар да. Башынан аягына бир чыккан. Анда Имаштын 06 маркасындагы кызыл түстүү Жигулиси бар. Кыш суук. Ошол күнү өзгөчө түү деген түкүрүгүң жерге түшпөй муз болот. Жыргал бир кезде карап турса, баягы көзгө тааныш кызыл Жигули улам эле аялдамада күтүп турушкан балалуу аял. Анан карыган бир кишилерди салонуна салып жатат. Ордунан жылып көчөнүн башына кетти. Эринбей, эмне болор экен деп карап турса, ал жактан ала келген кишилерди түшүрүп, аялдамадан дагы киши салды. Ошентип 3-4 рейс жасады. Куду такси биякта калсын. Эмне? Имаш таксист болуп кеткенби? Коммерциялыгын таштап,
эми айдоочулукка өткөнбү? Мына кызык деп ойлоп, өзү да жедеп үшүп, аялдамада эл калбай калганда басып барбайбы? Барса Имаш отурат машинесинде. Үшүгөн колдорун үйлөгүлөп коюп, ой, эмне отурасың бу жерде? Жанатан бери карап турсам, эл деле ташып жатасың бияка тияка. Эмне, таксист болуп кеттиңби? Десе, эл ташып жатып көк муштум болуп тоңгон Имаш камаарабайт. Балалуу келин, анан улгайган 2-3 киши туруптур. Тоңуп калбайбы булар? Кантип өтүп кетесиң булардын жанынан? Жеткизип койдум үйлөрүнө десе болобу? Андан дагы мойнуна тагылган милдетиндей, көнүм шишиндей айтат анысын. Мунукун айтып отурса өзүнчө жомок толуп жатат. Бир жылы анда азыркыдай жайнаган жвачка жок. Бала бакыра аябай таңсык болуп турган кези нарында. Имаш машинасынын багажнигине салонуна толо коробка жвачка алып, кыязы дүкөнүнө сатык алып келаткан окшойт. Бишкектен баягы эле адетинче. Нарындын көчөсүнүн чок ортосуна машинасын токтотуп койгон. Имаштын берешен, колу ачыктыгын чоң кишилер эмес, майда балдардан өйдө билет эмеспи? Бир-экөөсү жолдон токтотуп сурашса керек. Аларга берсе, ары жактан келишиптир топтошуп. Көргөндөр айтышты кийин. Жолдун ортосунда сакалын саксайтып коюп, машинесинин багажнигин ачып салып, улам келген балдарга бир ууштан карматып турат дейт, ордунан жылбай. Кичинекей балдардан өспүрүмдөргө чейин тегеректеп кучактап алышыптыр. Жомоктогу балдарга белекти бекер тараткан сыйкырчынын өзү. А балдарга эмне? Жыргап кубанычтары коюндарына сыйбай, Имашты тегеректеп алышып, күлкүлөрү таш жарып, так секиришкенин айт. Имаштын өзүчү аны тегеректеген балдардын кубанычын көрүп, бул үчүн сыйлык алчудан бетер кабагы жарылып, сүйүнүп алыптыр. Кийин көргөн билгендер айтышты дейт. Машине толо жвачкасынын бирөө да калбай калганда гана кабагым кашым дебей машинесин оталдырып жөнөй берерде, элге тийген энчиден кур калган 5-6 тестейер жетип келишти эле, чөнтөгүнө кол салып, акча берип анан кетиптир. Бул макоону анан кантип эл кадырлап жакшы көрбөсүн? Каяка барса, Имаш, Имаке деп турушат. Балпалаңдап кургур, бала чактан моюндашып чогошсо да, Имаштын бул мүнөз кыялына акылы жете бербеген жыргалдын боорукерлиги жанда жок эмеспи? Ой, өз билгенин кылып, эл арасында аман эсен жүрө берсинчи бул сакал. Анын бирдемеси короп атыптырбы? Болгону өз ден соолугуна карабай күнү түндөп жез чогултуп, же коммерция кылбай түшкөн кирешесин бүтелге чачып ийип, олтуруп калганына күйгөнүндөн айткан сөзү да. Имаш мындан 2 күн мурун жолго чыкканда телефон аркылуу апасы менен сүйлөшкөн. Кудайдын дагы бир сыноосу, мурунку оорусунан тазайык эле, бөйрөгүндө таш бар экен деп доктурлар аныктап, анда Имаш бар жогун таштап апасынын жанында жүрдү. Январдын башы операция болуп, анысы ийгиликтүү аяктаган. Баягы эле 3 бала, келинчектери менен операцияга чейин, андан кийин да апасынын жанында каршы чыгышпай кайтарышпадыбы? Балдарынын убайын көрөр ырыскысы бар экен. Бул жолу да аман калды апасы. 13 январда бейтаптар үйүнө чыккан. Кыргыздын эң жакшы расмийси түлөө эмеспи? Алла Тааладан чын ниеттен жакшылык, жумурай журтка бейпилдик, тынчтык тилеп, керт башынын оору сыркоодон арылганына ыраазычылык билдирип, коңшу колоң жакын тууган, ниети түз кишилерди чакырып, аксар башыл атап, бир жандык союп, элдин батасын алып коюу илгертен келаткан кыргыздын салты. Ошого шашып келатат Имаш. Бир гана буга эмес. Нарында анын жакын санаалаш достору күтүп жаткан. Түлөө менен. Айын биринчиден апасынын балдарынын кашында аны кыйнаган дартынан айыгып, дайымкы кезиндегидей сыпаа гана күлүмсүрөй, көздөрүнүн тереңдигинде муңайым мээрим сезилген турпатын көргүсү келген. Болду. Ага азырынча бөлөк эчтеменин кереги жок. Апасы эл катары кыбырап, эшик эликтен кирип чыгып, балдарына тирүү караанын көрсөтүп жүрсө болгону. Анын адаттан тыш жоруктарын көрмөксөнгө салуунун ордуна көптөн бери көрүшпөй, ичке жыйылган энелик, балалык, кусалык сагынычтарын таратпай эле, энеси аны кезиктиргенде, жүрөгүндөгү түпөйүл ойлорун ортого салып, күңкүлдөп акыл насаатын айтып кирет. Ал тургай кээде ачыктан ачык жемелеп жиберет. Имаш көзүнө турмуштун какыс кукусуна кабыл элек бала көрүнөт окшойт. Мейличи,
Энелер өздөрүнүн сагынычтарын жемелөө аркылуу тараттышат окшобойбу? Апасынын жер үстүндө кыбырап басып жүргөнүн өзү эле ага ас казоодой арка жөлөк экени жалганбы? Бүгүн да босогосун аттап инисинин үйүнө кирери менен көнүмүш акыл насаатын кулагына кумдай куюп кирээр. Уулу алыста жүргөндөгү ойлогон ойлорун, энелик коркунучтарын айтаар. Ырым-жырымчыл эненин бул дүйнөдөгү эң негизги кызматы балдарына ар бир кыймылын эсепке алып, аны ар нерсеге жооруп, арине көңүлүнүн түпкүрүндө белгисиз коркунучтун сөлөкөтү турса да, жакшылыкка жооруп, Алладан урук тукумуна жамандык келбешин миллион ирет тилеп, өзү ошондон канаат алып, ошол ойлору менен көзүн ирмеп, уйкусун кандырып, басып туруп жашап, эрдин тиштеп алса да, түш көрсө да, баласына карата түкшүмөлдөп, түн күн сарсана калдырып өмүр кечирет тура. Азыр ушул таптада апасы Сейитказы менен келинен ыйбаа кылып сыртка чыкпай, оң колун сол колу менен басып, зорго чыдап отургандыр. Болбосо эч жактан эч жак сыртка жүз кирип, жүз чыгып, жолду карап, алакасын чекесине серпейлей көзү тешилмек. Алгач чачына ак кирелек. Балдары биринин соңунан бири төрөлүп, ошолордун аманчылыгын тилеп жүргөн күлгүндөй келин кезинде жаш эмеспи? Жубайы Ракымдын жолун карап күтчү эмес беле? Раматылык күйөөсү машина айдоочу. Өкмөттүн жиберген жагына барып, күн түндөп жол жүрүп, ошол жол кырсыгынан каза болду. Андан кийин эненин үмүтү жалгыз балдарына ооду. Алардын оору сыркоодон, кырсыктардан алыс чоңойтушун тилегендир. Эми белдин кубаты, көздүн курчу кеткенде неберелерин ойлосо да, келиндерине ишенип, көбүн эсе ой санаасы кайра эле өз боорун жарып чыккан, бакандай болгон балдарына баам салып, үчөөнүн бирөөсү алыста жүрдү дегиче болду. Кайрадан күтүү менен алышат. Өнө бою күтүү, сагыныч, кусалык, энелик коркунуч жыкширелген. Непада эң алгач эмчегине сүт толуп, денеден бөлүнүп чыккан ымыркайына боор толгогон, эне болуу бактысына ээ болгон сезим келген учурунан баштап, анын энелик сарсанаага батып, наристесинин кыбыраганынан тартып, там-тум басып эрезеге жеткенге чейин ойлогон ой, сезимдеринин бири-бирине улаштырып, тизмектештирип жүрүп отурса, ошол куралган энелик сезим санаа ойлордун тизмеги жер шарын канча ирет ороорун бир Алла билет. Кант-чакан шаарча салыштыра келгенде нарындай болор чоңдугу. Географиялык жайгашуусу маданий тиричилик түзүлүшү жагынан айырмаланган болбосо. Кантсе да Кант Ордо шаар Бишкекке чукул, көчөлөрү даңгырап түз, кенен калкты тиричилик жактан тейлөө мекеме, ишканалары, азыркы талапка жооп берерлик архитектуралык түзүлүшү, мыкты делген магазин, кырка тизилген дүкөнчөлөрү адамдардын көңүлүн өзүнө бурчудай. Имаштын көп жылдар бою ичинде багып келаткан ой кыялдарынын туу чокусу ушул эмеспи? Жыңайлак балалык өткөн тоо арасындагы нарындын келечегин башкача элестетет ал. Рас, ал ушул жака келгенге дейре көптөгөн шаарларды кыдырып көрдү. Россияда, Казакстанда, коңшулаш мамлекеттерде болду. Чыгыш архитектуралык көркөм менен ооз ачырган Бухара, Самарканд өңдүү калаалардын илгерки убакта курулган көз жоосун алган мавзойлерин көрүп суктанган. Кемер курду эринбей чебер зергер шөкөттөгөн сымал канча бир метрлик бийиктикке көкөлөгөн мавзойлердин дубалдарынын беттериндеги көз талдырган оймо чиймелерге, кыял чабыты ай чаптырган илгерки кол өнөрчүлөрдүн чеберлигине таңданып, таңдайын шыкылдаткан. Кийинчерээк Союз ураганда Кыргызстан өз алдынча мамлекет катары өнүгүү жолуна түшкөндө баякы кыялы ачыкка баш бакты. Муну дайыма жакын жүргөн досу Шадбектен жашырбай айтчу. Сакал мурутту кое берген адамдардын көнүмүш адети. Анча узун эмес тыкаан серпилген сакал өскөн эгин баш бармагы менен аркы терки ойлуу түрдө, көз кареги алда бир немеден от алгандай, бирок маектеш кишисинин жүзүнө карабай сүйлөйт. Канча жерди кыдырдым, өзүң билесиң. Бирок биздин Кыргызстандын табиятындай сууга да бай, өсүмдүгү мол. Улуу тоолору көктиреген, салкын төр. Токой десең токой бар,
тоосунда улары, ободо бүркүтү шаңшыган, асказоодон эчки текеси качкан. Баренде куш, жан жаныбарларга бай. Таш-таштан суусу кулап аккан ысык көл, соң көл, сары челектей көлдөрү бар бир да жерди көргөн жокмун. Чындап айтканда, бул Кудайдын берген белеги. Эмнеликтен бөлөк калктарга эмес, кыргыздарга берген деп ойлой берем. Сынаганыбы? Шарият боюнча Кудай Таала байлыкты ар кимге бере бербейт турбайбы? Байлыкты өлөт берсе, сынаганы турбайбы? Бир пендесине бийлик, экинчисине байлык, үчүнчүсүнө эр жүрөк берип сынайт экен. А көрдүңбү, азыр эмне болуп жатат? Көз айнегин жарк эттире Шадыбекке жүзүн бурат Имаш. Арам акча мененби же таман акы мененби, маңдай тер мененби же элдин эсебиненби байгандар көп. Өзүң көрүп турасың. Акчасын кайда жоготорун билбегендер бар. Алар эмне сокурбу? Көөдөнү көрпенде деген ушуларбы? Бирок мен буга караманча ишенбейм. Биринен алып, бирине берип акча тапканды билген, жанында жашаган коңшусун ачкадан өзөрүп турган балдарына бир сындырып нан берүүнү кантип билбесин? Айтчы, жаныңда бир бечара кыйналып турса, аны карап отурган сенин тамагыңан кантип оокат өтөт? Өзүңдөй көрөсүң да, Имаш, элдин баарын, деп сүйлөйт анын каршысында көчүк баскан орто бойлуу кара жигит Шадыбек. Ушул үнү жоон эме, сүйлөсө алда кайда кулат, тамагынан өтөт. Өтмөк түгүл миллиондоп эле сугунуп жеп жатышпайбы? Эл менен иши жок аларыңдын. Бул дүйнөнүн жыргалы ушул. Кара жемсөөлөр көрүп жатышат. Машинеден машина алып, кабат-кабат үйлөрдү куруп, неберелериндей болгон мончоктой жапжаш кыздар менен ойноп гүлдөшүп. Могу нарындын четиндеги салкын төр патриот болуп калды. 50дөн эле ашкан кишилер бөлөк жерлерден келишип, 18-19 жаштагы кыздарды алып келип жардап жатышпайбы? Жылаңаштанып алып сууга түшүшүп, акчага алданып жаткан тиги кыздар. А сен болсо кантип өтөт дейсиң? Сопсонун эле шыдыр өтөт. Алданган. Өзүнө күңгүрөнөт Имаш. Алдаса болот жаш башты, каргаса болот как башты. А бирок ушул арам тамактар мөлтүрөгөн жаш кыздарды бузуп жатышпайбы четинен? Эмне кыл дейсиң? Алаканын жаят Шадыбек. Экөөбүздүн колубуздан келчү иш эмес. Кадам сайын өлкөбүздө беспредел, коррумпированный өлкө болуп баратат. Миллиондогон акчаны жеп алып, куспай эле, жазага тартылбай эле жыргап жүрүшпөйбү? Аны жазага тарта турган адамдарың өздөрү сөөк талашкан иттердей болуп, кайта тигинин көздөрүн жалдырап тиктеп, качан мага сөөк ыргытат деп олтурбайбы? Анан кайдагы акыйкатты айтасың, Имаке? Акыйкатты адамдар өздөрү түзөт. Шадыбектин бул оюна кошулбаганын билдиргендей көтөрүңкү унчугат Имаш. Керек болсо, дал ушул биз абасына дем алып, суусун ичип жаткан нарындан башташыбыз керек. Мен сенин оюңду билип турам, деди Шадыбек. Баягы идеяны иш жүзүнө ашырмаксың. Бирок андан эмне келип чыкты өзүң билесиң. Аныбыздан майнап чыктыбы? Балдар болуп топтошуп, ынтымак деген коомду түзмөк болдук. Эстечи, акырында эмне болду? Ынтымак коому банда деп чыгышты. Сени болсо криминальный авторитет деген атка кондурушту. Ички иштер бөлүмүнүн кара тизмесине илиндиң. Балдардын иштери чаржайт. Ортодон спортивный мир деген чыкты. Күчтөрүнө булчуңуна таянып алып иш кылышып, ортодон түшкөн акчага өздөрүнө кабат-кабат үй куруп, Мерседести сатып алып, ой боюнча шаракташып. Ушундай беле биздин алгачкы иш планыбыз. Өзүң айткандай, жетим жесирлер колунда жок кар-картаңдарга материалдык жардам көрсөтүү, базарды, центрди тартипке жөнгө келтирүү, мектеп-интернатка көмөк, уурулук мушташ, ыгы жок ичкендерди тыюу, ал турсун жазалоо, шаардын көркүн калыбына келтирүү. Ушуга окшош көп эле нерселер айтылбады беле? Общакты Талгат кармамай болду. Сен болсо Казакстанга кеттиң, келип кетип жүрдүң туура. Келесиң да иштеп тапкан акчаңды кембагалдарга таратып, кайра жолуңа түшөсүң. Сенин көзүң жокто көптөгөн окуялардын күбөсү биз болуп жатабыз. Биз дегениң кимдер?
Баштапкы сабырдуулугун жогото Шадыбектин сөзүн аягына чыгарбай үн чыгарды Имаш. Сенин ылым санабаган жакын адамдарың, досторуң. Эстечи, башы кандай башталды эле? Башы эгин сыйпалады Имаш. Мен анда силердин келип кет деген куш тилдей гана кабар алгам. Эмнеге, кайсы себепке чакырып жатканыңардан кабардар болчумун. Башынан эсте. Сен балдардын баары чогулуп отурганда келдиң. Өрөөн болуп алышып, Ак Коргон, Шопок, Городок, Жайлообак, 64, РТС, кирпичный жыйылып, ар кайсы өрөөн топтобу менен бөлүнүп отурушуп. Болбойсуңарбы? Сөздү баштабайбызбы? Деген сөздөр угула баштаган. А биз болсо сенин досторуң сенин келишиңди чыдамсыздык менен күтүп жатканбыз. Сен болсо жоксуң. Ириң кирип, көз байланып калган убакыт болчу. Сени келбей калды го деп балдар айтат. Жалгыз жыргал чыкты. Келет ал. Ал уктуу сөзсүз келет. Жолдо болушу керек. Көзүң айткан сөз эмес. Эл сени бүтүндөй сыйлашчу да. Ар кайсы өрөөндүн балдары кеп кылып жатышкан. Эмне кылабыз я? Имашсыз болбойт. Күтөлү. Имаш акыйкат дегенде, эл дегенде жанын берет. Дагы бир аз күтөлү деп. Ошентип жатып эле караңгы кирип кетпедиби? Жолго чыгып келгиче эле ошо болбодубу? Жезказанын могу Таш Башат деген айыл турган жердей жакын эмес да. Конечно. Айлананы жаңырта каткырды Шадыбек. Бирок сен келдиң туурабы? Келгенде да асмандан түшкөн сыйкырчыдай, жок, дербиштей болуп. Сенин көзүң жокто дербиш дешет. Келип калбадыңбы? Биздин деле чыдамыбыз түгөнүп калган. Келбей калды деп ойлоп атканбыз. Биз деле переживать эте турган жөнүбүз бар эмеспи? Ким билет эле, бул жыйналышыбыздан эмне жыйынтык чыкмак. Анткени ынтымак коому кандай негизде түзүлмөк өзүң билесиң. Ич арада жалаң каруу булчугуна таянган жигиттер бар болчу. Эгерде элдин башында ошол күчкө таянып иш кыла турган киши туруп калса, эмне болор эле элестет. Кийинки жылдары нарын эмне болуп кетти эле. Жумуш жок болсо, коммерция жасаганы коммерция жасап, аларга колунан бирдеме келгендер, колунан келбегендер көчөдө солоктоп басып жүрүшөт. Арак ичип мушташып, биринин башын бири жарып. Сен Казакстандан келген сайын балдарды чогултуп алып, айтчу элең го. Ой, ичпегиле, оокат кылгыла, эл катары тырмалап коммерция кылбайсыңарбы? Же мал бакпайсыңарбы? Жер иштетпейсиңерби? Кыймылдагыла. Мынтип жүрсөңөр четинен кесилип түрмөгө кетесиңер. Айткандай эле канчасы кетишти түрмөгө. Бир байкуштун сүт саап ичип жаткан жалгыз уюн уурдап, союп алышып кесилип кеткендер болду. Мындай маселелерди айтып отурсаң толтура. Сени эл сыйлайт. Калп айткан менен болобу? Көзүңдүн агы менен тегеренип турушат. Канчаларга жардам берип жүрөсүң. Бирок түшүнчү маке, сен жалгыз кишисиң. Ушул элдин баарын багууга кудуретиң жетеби? Айталык, 30 мейли 40 кишини бак. Калганычы? Өзүңдү да ойлошуң керек. Эмнени ойлойн? Тырчыңданып сүйлөйт Имаш ойлуу түрдө. Өзүмдүбү? Мен өзүмдү эле багып жашай албайм. Эмне кылайын, мен өзүм ушундай экен. Ойлойм да, адам болуп жаралган соң, аң сезим, ой жүгүртүү берди Кудай. Эмнеге? Жакшылык жасаш үчүн. Анда эмнеге төрөлдүм бул дүйнөгө, эгерде адамдарга элиме пайдам тийбесе? Курсакты тойгузуш үчүн элеби? Бир адамга бир табак аш жетет. Ал бир олтурганда 2 чака тамак иче албайт. Ашып кетсе 5 көйнөк жыртаар бир айда. Андан арычы, ашык дөөлөт байлыктын эмне кереги бар? Калкына бербейби? Бир баланын курсагын тойгузуп, зээнди болсо окутуп койсо, кийин ал эр жетип окумуштуу же жөн эле кызматкер болгондо ал жөрөлгөнү андан ары улантат. Мен буга ишенем. Биз кичинекей ыйлап турган баланын башынан сылап, сооротуп, колуна бирдеме карматып койсок, өмүр унутпайт. Жакшы мамиле жаңы ачылган бүчүр сыяктуу. Бара-бара мезгил өткөн сайын көктөп өсөт. Сени жасаган мамилеңди ал 10 эсе бирөөнө жасайт. Бир карасам апенди, бир карасам философ, бир карасам фантазер болуп кетесиң Имаш.
бир четинен досун аягансып, жүрөгүнүн түпкүрүнөн сызылып чыккан мээрими добушунан билинген Шадыбек үнү сал каргылдана курбалдашынын жүзүнө астейдил сезим менен карап алат. Эгерде жок дегенде 10 кишинин бирөө сенчелик ойлонгондо, балким элдин курсагы тоюнуп, жамандык, кастык саноо чет кете баштайт беле. Сен эмне, жаман ойлойсуңбу? Сен деле эл турмушу жакшырса деп ойлойсуң. Мындай ойлогондор көп. Болгону жолун ойлонуш керек. Анан сен эмне, бияка мени макташ үчүн чакырдыңбы? Мына, дагы жакпай калдыбы буга? Күлө сүйлөдү Шадыбек. Ал күнү сөз ошо менен бүткөн. Ошентсе да мээсинде чагылгандай жарк этип, ошол кечки ымырта Шадыбек экөө маектешип отурган элес көз алдына учуп өттү. Кудай буйрса, апасынын амандыгын өз көзү менен көрүп, санаасы тынчыган соң нарын тарапка сапарга чыкса, эртеңби бүрсү күнү бала чактан коюн колтук алышып чогоскон курбалдаштарын көрүп, чер жазыша сүйлөшөр. Сейитказынын үйү канттын темир жолу кесип өткөндөн кийинки оң кол тараптагы көчөнүн батышында. Апасы, иниси Сейитказы, анын колуктусу Света, 4 кыз, 1 эркек баласы баары ушул жерде. Мына келип калды. Машиненин үнү кулуп, жүрөгү сезгендей, апасынын калдастап үйүнөн чыгып, дарбазасынын эшигин аңырайта ачып, сыртка жөнөгөнүн кара. Дарбазага машиненин тумшугун тийгизе такай токтоткон Имаш Нисандын эшигин ачып сыртка чыга электе, апасы экөөнүн көздөрү бир мезгилде учураша калышты. Жылуу жүн жоолугун тумчулана салынып, пальтоочон чыккан апасы канча күндөн бери зарга күткөн баласынын узак жолдон аман эсен келгенине абдырап, бир туруп ишенбегенсип, өмүр бою жол карап жүрүп чарчаган сымак көздөрүн бардап коюп, 2 кадам нарыраак кыймылдабай турган калыбынын карасаң. Күтүүдөн, ойлогондон чарчабаган, өзүнүн ноокас экенин билбей балдарынын өмүрүн тилеген эне кургур. Имангазы учуп жетип эле өзүнүн ийинен келген жүзү ак шапак тартып, арыктай түшкөн апасын бооруна кысты. Келдиңби деги, балекетиң алайын, күбүрөндү эненин эриндери. Келдим апа. Ден соолугуңуз кандай болуп калды апа? Операция болгон жериңиз тынчыңызды алган жокпу? Жакшы, Кудайга шүгүр кагылайын. Өзүң эмне жөтөлүп жүрөсүң? Кара жаныңды карап жүр десе эле болбойсуң. Суук тийип калган окшойт, Ой жок апа, кичине эле жөтөлүп. Жүрүңүз, үйгө кирели андан көрө. Өзүңүз да суук тийгизип албаңыз. Эне бала ошол тейде кучакташкан бойдон Имаш апасынын далысын сүйөй кармап, үйгө карай баскычакты, ары жактан үндөр чугулдап калды. Имаш байке! Имаш байке! Имаш байкем келди! Эң кенжеси 2деги канат, 4 жашка чыгайын деп калган сыргадан өйдө сыртка жабыла чыгышты. Айда жылда бир келген Имашты аябай жакшы көрүшкөндүктөн жолду карап күтүшчү. Сейитказы чыкты корого. Ассалому алейкум, Имаш байке. Азыр эле келдиңизби? Апамдын кулагынын угаан актыгын, бизден мурун машиненин дүрүлдөгөнүн уккан тура. Эртеден бери кулактын кужурун алып атты эле. Имашым качан келет? Кечикти го, жол тайгалак, аман боло кой эле деп. Я апа, ошенттиңизби? Апасына башын кыңайта үн катты Имаш. Анткениңиз эмне жарыктык. Мурда күнү эле сүйлөшпөдүк беле телефондон. Эми ботом, чоочулайм да. Жада калса энелик сезиминен уялгандай аста унчугат апасы. Аман келдиң, болду балам. Карачы күрсүлдөп жөтөлгөнүңдү. Казактын суугунда. Баса, Жумакан эжең, береги Абдыкадыр тайкең бала чакасы менен аман эсен жатышыптырбы? Жакшы апа. Салам айтышты баарыңарга. Саламат болушсун. Көптөн бери да катышпай кеттик алар менен. Апасы 70-жылдар эле Жез казандагы көп шахтынын бирине иштеп кеткен. Тууганы Абдыкадырды сураган. Эмне байке, ооруп жүрөсүзбү? Жөтөлүп калыптырсыз чын эле. Агасы экөө кучакташа төш кагыштырып көрүшкөндөн кийин сурады Сейитказы. Жок, колун шилтеди Имаш. Тердеп сыртка чыгып койгон. Ошонуку өтүп кетет. Кантсе да кайнагасы эмеспи.
Имаштан ыйбаа кылгандай. Башы ийкеп, ооз учунан учурашкан соң четке туруп калган Сейитказынын келинчеги акырын үн катты. Апа, кириңиздер үйгө. Кирели балам. Имаш, Сейит, киргиле үйгө. Үшүбөй. Калдаңдап кубанычы койнуна батпаган эне өзү жол баштап үйгө киргендин ордуна утур көз кыйыгы менен катарлаш турган эки бир тууганды карап коет. Бир караганда Имаш менен Сейиттин уялаш экендиги, өңү түспөлдөөрү, бойлорунун бирдейлиги, анан ол бурлуу мүчөлөрүнүн окшоштугунан билинет. Экөөнүн ортосунда болгону 1,5 жаш. Качан үйгө кирип, Имаштын Сейитказынын балдарына деп ала келген белек бечкектерин таратып, андан соң дастаркон жайылып, чай ичилип, кызуу кепке кирип, бажырашып отургандын ортосунда апасы ортончу баласынан көзүн албайт. Анын баскан турганы, кезек-кезек жөтөлүп койгону жүрөк зырпылдатса да, ошондон бери тыңшап, көзүнө чейин сакал өскөн баласынын жаагы мурункудай болбой, шапая түшкөнсүп көрүнөт. Адамдан башкача боорукер ушул баласы. Эне жүрөкү айлабарбы? Жада калса, Имаштын кайрымдуулугун багар көрөрү жок бейтааныш же ата-энесинен эрте ажыраган тоголок жетимдерге каралашам деп жүгүрүп жүргөнүн көрсө, өзүнөн өзү ичи таарыгансып кызыганат. Бир жолу уулун кашына отургузуп алып акыл айтты. Тии багар көрөрү жок, колунда жокторго кары картаңдарга жардам берип жүрөсүң, распы? Экөөбүз апа. Жардам берип жүрбөйбүзбү? Жылмаят Имаш. Мен сизге келип, апа, 5 килограмм ун, 5 килограмм эт, чай, кумшекер, май бериңизчи. Мен баланча апага же кишиге алып барып берем дегенде сиз берип жүрөсүз го, туурабы? Ооба балам, аның чын. Макул болот апасы. Нарынга кире бериште 64 деп аталган 4 кабаттуу үйлөрдүн шаарчасы бар. Апасы экөө ошол үйлөрдүн биринде 2 көмүтө жашап калышты. Кээде гана күн алыс болбосо, Кудайдын куттуу күнү машинесин айдап энтиккен уулу жетип келип эле ооз ачат. Апа болуңуз, 5 кило ун. Түшүндүм балам. Имаштын эмне дээрин айттырбай билген апасы оозуна сүйлөйт. Баарынан 5 килден, Бул жолу кимге алып барасың? Эртесте жашаган Бүбүкхан апа бар экен, ошого. Бая күнү өзүң барып, чалгы менен чөйүн чаап, жыйнап берген байбичеби? Имаш дээрге алы келбей, көз айнеги иленген мурдунун бел баскагын ушалаган тийде. Апасына таң калыштуу көзү менен карайт. Кепке араң келет. Аны кайдан билесиң, апа? Билем. Нарын кичинекей эле шаар. Кимдин кандай эмне кылып жүргөндөн өйдө билинет. Андан көрө кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи. Мени менен кеңешип кептешип, берчи кишиңе бер. Мен ага кой дейинби? Бирок балам, эт калбай калды. Калганы тигине. Тирелип кап-кап болуп ашканада турат. Имаш адетинче сакал өскөн ээлин тырмалап туруп, үн катат. Анын жарасы жеңил. Жолдон баратып базардан алып алам. Калгандарын сала бериңиз, апа. Пакеттериңиз бар эмеспи? Ушуларды эле алып бара бербейсиңби? Азырынча жетет да, этти тим коюп. Апа, көңүлүн оорутуп албайын дегенчелик кылып, үнүн көтөрбөй сүйлөөгө аракеттенсе да, сөз аягын жутуп, шашып сүйлөө имеyi бар Имаштын. Анткени бул анын өз ишин тууралыгын сезип, бирок анын оюна каршы чыккан сөздү укканда болуп кетчү. Апа, түшүнсөңүз, булар колунда жок кары картаңдар. Анан кызуулана сүйлөгөн адетине салып, азыртан бирөөнө кем, бирөөнө аз берсем, акыйкатка жатпайт да. Кийин угуп калса, бирөөнө эт берип, экинчисине бербегенимди. Бир жолу ушинтип жатып кермур айтышып калганы бар эне бала. Сөздөн сөз чыгып отуруп, ушинтип эле жүрө бересиңби, Имашка? Кантип, апа? Өзүңдү да карабай, талаа түздөн чогултканыңды кээде ыгы жок чачасың. Болуп тур, колунда жокторго жардам эт. Аныңа мен кубанып эле жүрөм. Бирок кээде обу жок эле 6 саны аман туруп, эч жерден иштебеген, базар менен вокзалдын ортосунда каңгып, ар кимден 100 грамм
үмүт өткөн ичкиш досторуң сураса деле бере берет экенсиң. Эми апа, ал кенедей чактан чок өскөн тең туштарым да. Жок, болуптур. 1 бер, 2 бер болду да. Эл кеп кылып атышат. Качан көрсөң эле уулуң бир жактан келери менен атасын көргөн балдарындай чурулдашып, машинени жолдон токтотуп, айланата курчап тургандарын көрөбүз дешип. Сенин бергениңди булар бир керекке жумшайт дейсиңби? Мындай чыгып эле ичет. Сомодой жигиттер, уялышпайбы? Арак ичкендерин токтотоюн деп атпайынбы? Саал күнөөлүдөй кыяз үн менен унчугат Имаш. Кантип токтотосуң? Койчу балам жомогуңду. Өзү ниет коюп оңолом дебеген эмени сен оңойсуңбу? Баягы раматылыгың болгур Сейит үчүн канча жүрдүң? Үй бүлөсү менен элдештирем, ичкичигин токтотом деп. Аяк эмне болду? Бул апасы айткан кеп жаңыдан айгып келаткан жарага тийип алган сыякы. Анткени Имаш өмүрүндө канчалык көп жүгүрүп, түз жолунан тайган адамдарга кайра оң жолго түшүүсүнө далалат кылып жатып, ошол иши аягына чыкпай кыжаалат болбосун. Азыркы апасы айткан окуя ары муңдуу, кайгылуу да, ошону менен бирге анын жүрөгүндө сакталган эң жаралуу жери болчу. Апасы байкабастыктанбы, анын ушул көкөйдөн кеткис аялуу жерине тийип алды. Сейит байкеси демекчи Имаштан 10 жаштай улуу. Тулпар тушунда дегендей кезинде зыңгыраган, кирдүү жака көйнөк кийбеген, илимдүү десең илимдүү, көзүнөн оту жанган, жогорку окуу жайды аяктаган соң Нарынга келип, Чкалов атындагы орто мектепке география черчения сабагынан берип, адамга кылган сыйлык мамилеси, адамгерчилиги жагынан оозу калып жүргөн мыкты жигит болчу. Анан билинип билинбей жүрүп эле ичип кетти. Аракка азгырылуусуна себеп болду. Антейин десең, чолпондой жаркыраган жубайы, алмончоктой 2 эркек, үй жайы бар, адамдын көңүлүн сындырбаган жигит эмес беле? 40 жаш курагынан мына өтүп, биринин артынан бири жараша өсүп келаткан, 2 баласына тарбия берип, акыл насаатын айтуунун ордуна арак издеп, куу кекиртегин тыйбай, эл көп чогулган базар, автобекет, дүкөндүн тегерегин каңгып калды. Шариятта айтылган күнөөлөрдүн эң тамыры деп эсептелген арактын азгырыгы чын эле ушунчалык күчтүүбү? Сейит иштеген кызматы мектебинде ишинен куулуп, өзүнө окшогон бекерпоздор ички иштерге кошулуп арак ичип, анысы чегинен ашып кеткенде суу акпай калган арыктарда оонап калып жүрдү. Бир кездеги кубакай өң түспөл жок. Көз жээктери каканактап кызарып, шишимик тартып аракка күйгөн. Анан калса буттары чалыштап, жыгылгандан сыйрылган, өзүнө окшогон бир аракештин муштуму тийген көгөргөн бети. Имаш Нарындын көчөсүнөн канча жолу кезиктирбеди. Мындайда далысын салып кыя өтүп кетчү кыялы жок. Имаш мурдунун бел баскагына сөөмөйү менен баш бармагын тийгизип, көз айнегин түздөп алат да, жол ортосунда сөлдүрөп, теңселип келаткан тааныш караан көзүнө чалдыгары менен дароо токтотуп машинесинен сыртка чыгат. Ассалому алейкум, Сейит байке. Алейки. Алик алганга жарым-жартылай дарманы араң келип, бет алдында турган караанды тунарыктаган көзү бир чоолуп өтөт. Имашсыңбы? Ооба байке, Имашмын. Чайпалган боюн зорго токтото, колдорун салактата төмөн кое берип, бышылдап, маанилүү бир ойду эсине түшүрө албай жаткансып, кунары качкан жүзүн бырыштырат да, тилин зор күч менен эпке келтирип, Имаш, сен азаматсың. Баарын угуп атам. Мен жиндини ойлобо. Сен элдин кишисиң. Ошонуңдан жазба. А мен келе соомун. Мен колун шилтейт ушул жерден. Мен бүттүм деп айтпа, Сейит байке. Эмнеге антесиң? Аракты ичпей койсоң эле баары оңуна келет. Каяка бараттыңыз эле? Жүрүңүз машина менен, жеткирип коеюн. Сен жакшы жигитсиң, Имаш. Сен элдин баары сыйлашат. Мен да бир убакта сыйлашчу. Менин окуткан окуучуларым агай деп турушчу. Азыр болсо
Сөз учугун жоготуу ийди окшойт. Андан ары кебин эмне деп улантаарын билбей, ою үзүлө түшкөндөй жалынычтуу үн чыгат. Мен кете берейин. Андан көрө акча берчи. Бир бөтөлкөлүк. Оорумду билесиң го. Ооруп өлгөн турам. Берчи. Сейит байке. Жумушак, атыгүл суранычтуу чыгат Имаштын добушу. Ошону менен бирге кабагын ылдый түшүрүп, өзүнүн көзүн албай турган Сейит байкесинин жеңинен тартат. Жүрүңүз байке, мен менен. Билесизби, менин дүкөнүм бар экен. Ошого барабыз. Дүкөнүңдө арак барбы? Бар байке, баары бар. Көчөдөн ичкенче дүкөнгө барып, сүйлөшүп отуруп ичебиз. Сиз менен сөзүмдү угасыз да, туурабы байке? Дүкөнүң кайда эле? Городок жакта эмеспи? Бара көрөрсүз. Кеттикпи байке? Болуптур, кеттик. Ушинтип жаш баланы алдап соологансып сүйлөгөн Имаш Сейитти машинесине отургузуп, ачылганына аз эле убакыт болгон жеке менчик дүкөнүнө чуу коет. 1991 жылдын декабрь айы. Нарын шаарында эң биринчи болуп жеке менчик коммерциялык дүкөн ачып, майда чүйдө товарлар, айрыкча кыш мезгилине ылайык Казакстандын Жамбыл шаарындагы фабрикасынан чыгарылган жылуу бут кийимдер прилавкага батпай, анысына карабай, ага кардарлар көбөйгөнүнөн улам Имаш 2 күндүн биринде Казак жергесине каттап соода кылган кез. Имаш дүкөндө кезектешип иштеген Токтобек менен тынчтыкка дүкөн ачылаар астында катуу эскерткен. Туура түшүнгүлө, эл катуу каржылап турат. Байыш биздин максат эмес. Элде мурункудай акча жок. Ошондуктан эл дүкөндүн ачылганына көнгөнчө клиенттерди өзүбүзгө тартуу үчүн товарларды өзгөчө жылуу бут кийимдердин бааларын көкөлөтпөйлү. Нарындын суугун билесиңер. Элге болсо жылуу бут кийим керек. А биз болсо потолокту тээп туруп алганыбыз адамгерчиликке сыйбас. Мындай кылалы. Жамбылдан келген бут кийимдерди өз баасына, алып келген жолдук акыны актагандай чамалуу гана наценка кошуп саталы. Кем санабагыла. Кандай гана болбосун, дүкөн өзүн актайт. Келген адамдарга орой мамиле кылбагыла. Тейлөөнү жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракеттенгиле. Мен силерден суранганым азырынча ушул. Алгач Токтобек менен Тынчтык ушул жаңы ачылган дүкөндүн банкрот болбой бутка туруп кетүүсүнө негедир башынан ишенишкен эмес. Көп өтпөй тоо арасындагы тепкедей чакан калаанын журту дүкөндү көздөй агылышты. Кирип таңданышты. Арзан бааларга, арзан товарларга. Киши үзүлбөй турган болуп калды. Ал эми менчик дүкөндүн ээси Имаш Казакстан жака тез-тез каттай турган болду. Антпесе кардарлар тынбай кирип чыккан дүкөндүн прилавкалары аңырайып бопбош калчудай. Кээ бир Имаштын адамга жок дей албаган ак көңүл берешендигин билген айрым куулар анын Жамбыл шаарынан кайта турган жолунан акмалап аңдышат. Тигине келатат көзгө тааныш кызыл жугули. Багажниги салону толтура бут кийим шыкалган жеңил машине эчен сааттар бою түтүндүн куйругундай ийрелеңдеген жолдорду басып өтүп, эми асманга чыгып кетчүдөй улуу тоолордун боорунда чабылган долон ашуусун ашып, жүктүн ордугунан бир капталга майыша нарынга кире бериште жөрмөлөп араң келатат. Аны 2-3 күндөн бери көзгө сүртөр даарыдан бетер заарыгып күтүшкөн 5-6 караан ылдыйлап чыйылдап араң келаткан машине токтобой өтүп кетчүдөй колдорун кайра-кайра шилтегилеп чыйпыйы чыгып кетишет. Кызыл жигули тигилердин тушунан өтө барып токтойт. Башында тумак, үстүндө кара тон. Өлө тала чарчаганы жүзүнөн билинип, ал турсун көз айнеги мурдунун учунда жылмышкан. Имаш күпшүйгөн тон кийген денесине коошпой очорулуп жатып жай түшөт машинеден. Мына дал ушул минутада күтүп турушкандар топ караан биринен бири өтүп жарылдашат. О Имаш, кандай? Ассалому алейкум. Кандай? Каяктан келатасың? Кыйналбай келдиңби? Жол кандай экен? Кар калыңбы? Кайсы бирине жооп берет Имаш?
Унчукпастан машинеден суурулуп чыгаарын чыгып алып көз айнегин оңдоп өйдө жылдырып коюп, колдору ачык турган Жигулинин эшигинин үстүнө коюп, адетинче саал бүкчүйүнө чөкө тандырдай чурулдашкан үркөрдөй топту карайт. Оюна эмне келди? Алдыда тургандардын баардыгы дээрлик Нарын калаасынын боз чаңдарын жыңайлак балалык тамандары менен ызгырта кечип, кубалашы ойногон достору. Тургандарын карабайсыңбы? Жол боюнда каракчылардай болушуп, бири тебетей, экинчи тумакчан, буттарына кийгендери дагы түрлүү, чокойчону, өтүкчүнү бар. Жондорунда болсо колго тийген тон болобу, купайке болобу кат-кат кылып үйүп алышкан. Нарындын ызгаргышы оңой эмес, бекеринен элде Кыргызстандын Сибири дешпесе керек. Имаш тигилердин эмне себептен күтүп турганын деле билет. Тоонун чокусунда жайгашкан Нарын эмес, тии төмөн жактагы балыкчы Каракол, Атыгүл Бишкектин өзүндө да жашоо турмуш кыйын. Жумуш жок. Өзүнө окшоп эптеп-септеп, бирде эки кылып коммерцияга кирип чабыштырып жүргөндөр чанда. Ага да мээ керек. Болбосо заң кыйган, күчкө толуп турган булардай жигиттер жүрүшөт беле ушинтип көчөдө. Майын чыгара иштебейт беле, жумуш болсо. Илгеркидей иш жок. Колхоз-совхоздун баары таланып, баягы союз мезгилиндегидей жер бетин бербей жайнаган мал жок. Жамысы таратылып, ортодон эвин тапкандар байып, эвин таппагандар мына моуларга окшоп кара күчтүн ээлери, туурук колдор көчөдө калды ишсиз. Үйлөрүндө отуруп тажаганда бирден суурулуп көчөгө чыгышып, топтолушуп карта чабышат да, утулганы үйүндөгү жалгыз кап, унун арзанга сатып ийип, жартысын чөнтөккө салып, жартысына ара калат. Ошол эле учурда үйүндөгү балдарынын ырыскысына кол салып атканы тууралуу ой капарына келбейт. Иш табылса балдарга тамак табылар деген ой биринчисин эсинен сүрүп чыгарат. Болбосо 200 грамм ичке кирген соң баки-жоки унутулат. Эртең эле баягы көнгөн жыргал заман ордуна келип, талааларга аштык айдалып, завод-фабрикалар тынбай иштеп, бир айлык маянага үй бүлөнү кебелбей баккан токчулук доор азыр эле кирип келчүдөй көңүлү шаттана түшөт. Даярга көнгөн алдым жуттум менен иши жок, энөө элдик мүнөз. Ана, ошол эр-кулдардын тобу жолун тосуп турбайбы? Жанакы адеп көргөндөн кыйла эле үндөрү сээлдеп калса дагы сөздөрү угулуп калып жатат. Эмаке, базарлык барбы? Эмне унчукпайсың? Үшүп кетпедикпи? Ошондо гана аны тегеректей жыла басышып, колдорун сунушкан топко карап, тили күрмөөгө келет Имаштын. Алейкисалам, кандайсыңар туугандар? Эмне мынча чокмороктошуп? Ушун эле күтүп тургансып арасында бирөөнүн үнү чыгат. Анан эмне кылабыз? Нарынын кичинекей эмеспи? Катуу бассаң 1 саатта айланып коесуң. Ары жагы базар, бери жагы вокзал. Нарында сенин дүкөнүң. Бөлөк каяка барабыз? Чын эле каяка барабыз? Дагы бирөө унчугат. Жолуңду карадык, Имаш көрүнөр бекен деп. Эмнеге? Эмнеге дегениң кандай? Сага күйгөн досторуң бизбиз. Анан жолуңду карайбыз да. Имаш кырсыктан тышкары аман эсен келсе экен деп. Аныңарга рахмат. Базарлыкты дүкөнгө барганда жасайын. Машинени түртүп койгула. Анан артыман келе бересиңер да. Бирок ушул учурда байкоостон анын көзү четкерээк турган Эдгар деген жигиттин бутуна урунат. Кара күчтөн, карылуу мүчөдөн кудай кем кылбаган, эки ийине эки бала конгудай эңзердей жигиттин бутунда жайында кие турган туфлисинин небак чалды бары чыккан ушул. Такасы жешилип, майрыйып, баш жагы ыдырап, сөгүлүп баратыптыр. Буудай жүздүү жигиттин кышында туфличен калганын мында кой. Жылуу байпак кийгенге карабастан ызгаарда сыртта калган текеден бетер тизелери кылчылдап турганын айтпайсыңбы? Жанагы айтып келаткан кебин аягына чыкпай калган Имаш Эдгардын кабагына бир карап, аягына бир карап, суроолуу унчугат. Бул эмне? Ал дагы бутуңду айтып атам. Балбан төш болгону менен табиятынан бош Эдгар күнөөлүдөй мурдун быш тарта, өзү да биринчи көрүп жаткансып, тумшугу майышкан туфлисин көз кыйыгы менен чоолуп өтүп күңк этти. Түшүп калды. Эптеп кийип жүрөм. Бөлөк жок болсо эмне кылайын?
Көп эле ачуу сөзү тилинин учунда турса дагы араңдан зорго өзүн кармап турганы билинет. Жини кармаганда көз айнегине кайра колун тийгизип оңдогулап иймеyi бар. Азыр да ошентти. Туфлиң эмес, бутуң түшүп калса болмок экен. Ай, сага корогон кайран сөз. Дедиби колун тескери бир шилтеп алып, кайра ооз ачты. Атаң төөдөй болгон оңбогур. Канчанчы киет элең? Эмне канчанчы? Түшүнгөн жок тигил. Бутуң канчанчы размер? 43. Анан ошентпейсиңби? Байкоостон катуу айтып алган сөзүнө көп өтпөй эле өкүнүп калчу жайы бар имаш. Жигулисинин арткы эшигин ачып, башын ичкери киргизет. Машинесинин төбөсүнө чейин шыкала жыйылган бут кийимдердин арасынан улам бирин алып, көзүнө жакындата калган. Ал керектүүсүн тапканча бир топ убакыт өттү. Мына таптым. Сүйүнүчтүү кыйкырат имаш. Колуна кармай чыккан бут кийимди Эдгар эмес өзү кие тургансып. Кана, кийип көрчү. Чеч алдагы туфлиңди. Алдагы байпагың менен кийип көр. Кыспайбы? Артыч. Туура келдиби? Эми жакшы болбодубу? Кыштан ойноп чыгып кетесиң. Табиятынан тогой терин кыска айтып көнгөн, бирок адаттан тыш кубаныч же оюн жеткире албай түшүндүрүүгө аракеттенген убакытта гана шашмалыгы кармап көп сүйлөп кетчү. Азыр дагы ошол адатын карматып айтканын билсе да, бала чакта чогуу ойноп өскөн курбусунун бут кийимдүү болгонуна жетине албай, жада калса Эдгардын кайта долдурап «Рахмат имаш, рахмат» дегенине көңүл бурбастан тургандарга кайрылып көтөрүңкү үн катты. Кана айткыла, дагы кимгердин бут кийимгер жыртык? Айткыла. Кана жыпа, сеники кандай? Кошумча аты Басмач, кара тору келген арык чырай жигит. Алиги өзүнө кайрылган сөздү укканда селттей түшүп, анан эсине келгендей бат сүйлөп жиберет. Койсоңчу маке, мага күзүндө эле алып бербедиң беле бир сыйра кийим? Ошол куртканы эмгиче кийип жүрбөйүнбү? Мынакей. Ушул жерде тургандардын ичинен кимдир бирөө күмөн саначудан бетер үстүндөгү кийип турган жылуу курткасын көрсөтө кетет. Айткылачы, имаштын кылган жакшылыгын билбесек көзүбүздөн чыкпайбы? Көрүп эле жатабыз. Бирок сен деле оокат кылышың керек. Дүкөнүңдү иштет, элге бүт таратып ийбей. Калгандарыбыздыкы бүтүн, Кудайга шүгүр. Өтө эле ач көздөнө берген болбойт. Бүгүнчө Эдгардык эле жетишет. Каадалуу кишидей компоюп калган тура. Жуубайсыңбы? Басса турса чогуу жүрчү курбусун капталга түрттү жыпар. Чын эле, жуу. Чуулдап ийишти калгандары. Жууш керек. Карач, аябай бышык соонун. Муну менен Сибирдин суугун дагы тоготпойсуң. Болду эми жуугун. Аны тим койгула. Жолгата чарчаганында унута жаздаган имаш кабагы жаркырап тургандарга кайрылат. Эдгардын ордуна мен жууйм. Базарлыкта жейбиз. Жүргүлө дүкөнгө. Ал жакта Сейит байке да бар. Мени күтүп атышкандыр. Бирок эскертип коеюн. Ичиремде ойлогула Сейит байкени. Азыр жакшы жүрөт. Ооба, чын. Сүрөп кетти нары жактан бирөө. Ичпей калыптыр. Зыңкыйтып кийинтип да коюп турсуң. Өңү да оңолуп калыптыр. Эмне, жумуш калдыңбы? Ооба, жумуш калгам. Склад башчысы. Оюн чындан айтты имаш. Чынында эле бая имаш Сейит байкесин жолдон мас абалында жолуктуруп, аны машинесине салып кеткенден тартып катуу көзөмөлгө алган. Биринчи күндөрдө ичкенине таптакыр туюу салбай, оңолгуча деп аз-аздан анан ичкиликтин куйругун биротоло үзүүнү шарт кылып койгон. Бул тууралуу магазиндин дүкөнчүсү Токтобек менен дагы кеңешкен. Токон, мындан ары Сейит байке биз менен болот. Мындай билимдүү кезинде элге жакшылыгы көп тийген адамды сактап калышыбыз керек. Ичкиликке берилип же адебинен биртике тайып кетсе эле жолго таштап салган болбойт. Өтө тыюу салба ичкенине, бирок дүкөндөн чыгарба алаксытып. Бара-бара ичкилиги тыйылат. Адамга жакшы мамиле менен назарыңды бөлүп койсоң, уялганынан деле таштайт арагын. Көңүлүн гана өстүрүү керек. Имаштын сөзүн аягына чейин бөлбөй уккан менен өзүнчө күдүк сезимдерге кабылган Токтобек өз оюн ортого салган. Имаш байке, анан ушунубузда майнап чыгабы? Ушуга ишенесизби? Кимдир бирөө анын оюнун тууралыгына шек санаганда,
Кармоочу адети ойгондо элем Аптыга тез-тез сүйлөп кирди. Ишенүүбүз керек Токтобек, ансыз деле жашообуз кайдыгерликтен курулгандай болуп калды. Кечээ эле турмушубуз мындай эмес эле. Эми бүгүн кээ бир кишилердин эрки бошоп, ичкиликке ооп же кылмыш жасап түрмөгө түшсө, андан ары эле жардан көмөлөтө түртүү иш керекпи? Кайрымдуулук гана сактап калат дүйнөнү. Эгер адам сенин ишенбөөчүлүгүң менен кылып жаткан мамилеңди байкап калса, анда бүттү. Ал жардамга ачыгын айтканда сен тараптан болгон жардамга муктаж болбой калат. Адамды ишендирүү абзел. Экөөбүздүн бүгүнкү күндөгү максатыбыз эмне? Сейит Байкени аз-аздан ичкилигинен алыстатуу. Буга эми сабырдуулук керек. Түшүнөм, сен дүкөндө соода кыласың, ишиң чаштан көп, бирок чыдайлы макулбу? Токтобек өзү жаш болгону менен соода тармагында бир нече жыл иштеп, аздыр көп бирге иштешкен адамдардын кулк мүнөзүн, жүрүм турумуна баа берүүдө турмуштук тажрыйбасы бар болчу. Бирок канчалык Имаш Байкесинин ички дүйнөсүнүн кырларын түшүнүүгө далалат кылган сайын өзүн ошончолук сырдуу, жандырмагы татаал чытырман токойго туш болгондой сезчү. Себеби боор толгогон, алсызга көмөк көрсөтүп, өйдө турууга жардамдашкан адамдар табылат деңизчи. Бирок өзүн мынчалык деңгээлде мажбурлап баскан турган жеринде кайрымдуулук жасоого умтулган, өзүндө жок болсо бирөөдөн карызга алып берген, сураган адамга жок деп кесе айта албаган. Мындай бир карасаң апенди, бир карасаң турмуш деңизин аралап жүргөн дасыккан акылман. Алысты көрө билген көсөм, бир туруп жаш баладай байоо, ишенчек, бир туруп табышмактуу, өзүн билген сырдуу дүйнөнү аралап жашап жүргөн адамдай сезчү Имашты. Бир жолу эсинде, анда жеке менчик дүкөнү ачылганына аз гана убакыт болгон. Кыш, сыртта бороон ышкырат, күн суук. Имаш көбүнчө товар алганы Бишкекке көөнү келсе, андан ары Казак чергесине өтүп, ал эми калган мезгилде соопкерчилик иштери менен алектенип, кечке маал гана дүкөнгө кайрылып келчү. Күн түштөн оогон. Токтобек эмеле келген кардарларын тейлеп бүтүп, анын үстүнө бүгүн киши көп. Айрыкча Нарындын чет жакасындагы Орто Сай, Чет Нуру, Кеңеш, Калинин, Дөбөлү, Куланак, Жамбулак сыяктуу айылдардан келип соода кылышып кетишти. Арзан жана сапаттуу экен деп көпчүлүк ак самынды бүгүн көп сурашты. Кардарларды тейлеп бүтүп, эми бирдике болсо дагы дем алам го дегенче болбой, Токтобек карай салса, көзүнө босогодо турган караан урунду. Жаш 23-24 деп айтарлык, жүзү сууктан бозоруп кетсе да, табигый ажарын жоготпогон, мөлтүрөгөн жаш келин турат. Көп кардардын бириби десе, үн сөзсүз не прилавкага жакындабайт. Капкара көздөрүн балбылдата, 1,5 ашып кетсе 2деги баласын бооруна кысыккан бойдон илгери жылбай угалда каккан казыктай. Сиз эмнеге келдиңиз эле? Токтобек суроосун 2-3 ирет кайталаганда гана тиги келин эмесине келгендей үшүгөндөн камтууга келбеген колдорун бошотуп, кучагына кыскан баласын кулагына алда бир неме деп шыбырап жерге түшүрдү. Жолдо катар көтөрүп келе берип муундары талган окшойт. Энесинин жылуу кучагынан ажыраган кичинекей бала жерге буттары тиер менен уйкусу ачылып кеткенине чыркоолонуп, алсыз кыңылдады. Ага көңүл бөлгөн жок жаш эне. Болгону жоолук менен мойну башынан бери тумчулап орогон баласынын жүзүн өзүнө карата далысын сүйөй кармап туруп унчукту. Имаштын дүкөнү ушубу? Ооба, ушу. Имаш Байкенин өзү кайда? Жумушуңуз бар беле? Ооба. Балбылдаган көздөрү төмөн карап, оор үшкүрдү келин. Жумушум бар эле. Ал кишинин өзүнө жолугайын дегем. Кеч келет го Имаш Байке. Эми кантесиз? Балким жумушуңузду мага айтып же дареңизди калтырып койсоңуз, мен берип коем. Келин жок дегендей башын чайкап туруп, анысын сөзү менен кошумчалап койду. Мен Имаш Байкенин өзүнө жолугайын дедим эле. Токтобек кийинки сөздү укканда айласы түгөнгөндөй алакан жайды. Ага каршылыгым жок, жолуксаңыз жолуңуз. Алдакы балага кыйын болот го. Дүкөндүн ичи суук, өзүбүз жылыткыч менен отурабыз. Имаш Байке да качан келер экен? Агөрөкчө бер өтпөйсүзбү бала менен? Биякта подсапкаңды чай ичүүчү комнатабыз бар. Кирип отургула. Мен плитканы сайып берем.
Качан балалуу келин ичке кирип жайгашып, Токтобек чай коюп, баланын куурсагын тойгузганча убакыт өтүп, сыртта ирин коюлап, көптө барып, сыртта машиненин дүрүлдөгөнү угулду. Имаш байке келди окшойт деген сөз Токтобектин оозунан чыгаар менен баласын алдын алып, алаканын тийгизе таптап, бейгапар отурган жаш келин чоочулагандай баш көтөрө жоолугун оңдоп салынып, ордунан турууга ынтылды. Анысын байкаган Токтобек эскертти. Отура бериңиз, өзү кирет азыр бул жака. Баланын уйкусу бузулбасын. Жок, мен туруп эле турайын. Кысынгандай үн чыгарды келин. Аңгыча болбой сырттан жаң-жуң добуш кулакка жетип, Шадыбек менен Имаш экөө дүкөнгө кирип келишти. Көңүлдөрү көтөрүңкү. Токтобек, кандайсың? Иштериң жакшыбы? Жайында эле байке. Бир гана бул жерде бир киши күтүп жатат. 2 сааттан ашты келгенине. Жумушум бар эле дейт. Эмне киши экен ал? Иш жактабы? Ооба, бул жакта отурат. Жаш балалуу келин. Жаш балалуу? Бир саам эле түштү Имаш. Анан эсине бирдеме түшкөндөй шашып сүйлөдү. Ал жак суук эмес беле? Плитка сайып берип койсоң болмок экен. Ай байке, күлдү Токтобек. Камсанабаңыз, плитканы кантип сайбай коеюн? Азаматсың. Разы болгон түрдө Токтобекти бир карап алат да көз айнегин оңдоп коюп ичкери бет алат. Мындай учурда ортого кийлигишүүнүн зарылчылыгы жок экенин түшүнгөн Шадыбек Токтобектин жанында калат. Бирок экөөнүн ичкерде сүйлөшкөн сөздөрү кулактарына шашпай угулуп турат.